Талас шаарында 310 батирлүү ипотекалык үйлөрдүн курулушуна мезгил кутусу салынды. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстандын көптөгөн аймактарында мамлекеттик ипотекалык үйлөр курулуп жатканын билдирди. Ал эми облус жетекчиси Нурлан Дарданов Тынчтык Ордо аттуу турак жай комплексине автоунаа токтотуучу жайы менен 5 кабаттуу 10 турак үй курулаарын билдирди. Белгилей кетсек, мезгил кутусу салынган үйлөр жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 25 жылга жеңилдетилген шартта 4-8% үстөк менен келишимдин негизинде берилет. Бул үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле жарандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтына кирип, электрондук түрдө катталуусу зарыл. Турак жай комплексин Кыргыз Стройсервис мамлекеттик ишканасы курат. Быйылкы жылы мына күз айында 5000ге жакын биринчи жолу Кыргызстан тарыхында 25 жыл, 30 жылдан бери очередте турган жарандарыбыз, жөнөкөй мугалим, жөнөкөй ошол санитарка эжелерибиз мына быйылкы жылы үй менен камсыз болот. 25 жыл мөөнөтү менен эч кандай биринчи төлөмү жок. Ошондо мына билесиздер, бир айына эсептеп көргөндө бир 18 000, 17 000 сомдун тегереги төлөнөт экен. Мына ошол нерсе бүгүнкү самалык Талас жергесинде дагы Кудайым буйруса бүгүн капсуланы салып, мына курулуш иштери башталат. Мына ушул жерде дагы бардык жарандарыбыз, үйгө муктаж болгон биздин тургундарыбыз, мен ойлойм, мына Кудайым буйруса үй менен камсыз болот деп.